Достор, бүгүнкү жомогубуздун аталышы карышкыр, түлкү жана короз. Жомок Бердикожо Бийназаровдун Бөбөк сенин жомогуңдан алынды. Илгери өткөн бир заманда чытырман токойдун ичинде карышкыр менен түлкү жашаган экен. Экөө абдан катуу дос болуп, дайыма бирге тамак таап жеп, ынтымакта жашап турушуптур. Бир күнү түлкү токойдун четинде жашаган Абышка менен кемпирдин короосуна кирип, алардын корозун уурдап келип, карышкыр досуна айтат: "Карышкыр досум, бүгүнкү кечки тамакка мен короз алып келдим. Экөөбүз эми катуу тоебуз", дейт. Курсагы ачкы болгон карышкыр бул сөздү укканда абдан сүйүнөт да кечтин киришин күтөт. Кеч киргенде экөө корозду жегени баштыктан алып чыкканда, короз экөөнү көрүп алгач катуу коркуп кетет да кайраттанып аларды алдамакка минтип айтат: "Карышкыр, түлкү, экөөңөр мени жегениңер менен баары бир тойбойсуңар. Андан көрө бирөөңөр оозуңарды ачкыла, мен өзүм чуркап келип кирип кетем. Чайнап жегенден көрө мени бүкүлү жесеңер көпкө чейин курсагыңар ачпайт", дейт. Бул сөздү укканда карышкыр ойлонуп көрүп, сунушуна макул болот. Анткени короз айткандай, аны жеген менен тойбосун билет. Бирок түлкү каршы чыгат: "Жок короз, биз сени тең бөлүп жешибиз керек. Тойбой калсак, кайра барып Абышка менен кемпирдин тоокторунан бир-экини алып келе калам. Анын эмнеси бар экен?" деп оюн айтканда, короз кайра сөз алып алдай баштайт: "Анда сен тоокторго бара бер. Мен карышкыр оозуңа кирип кетейин. Сен тоок жейсиң, мени карышкыр жесин". Бул сунушка карышкыр макул болуп, корозду баштыктан чыгарып бош коет. Короз бошонору менен бакка чыга качат. Алданганын билген карышкыр менен түлкү бакты таң атканга чейин кайтарышат. Короз болсо бактын башында түнү бою уктап, уйкусу канганда таңдын атканын билгизип кыйкыра баштайт. Таңга жуук көздөрү илинип уктап кеткен карышкыр менен түлкү короздун кыйкырыгынан ойгонуп кетишет да: "Эй короз, эмне кыйкырасың? Болду, кыйкырба. Бизди мергенчилер билип калышат", деп жалдырап суранып киришет. Короз ан сайын үнүн катуу чыгарып кыйкыра берет. Абышка жоголгон корозунун үнүн угуп, мергенчилерге айтат. Мергенчилер мылтыктары менен короз кыйкырган жакка жакын келип, бактын түбүндө отурган карышкыр менен түлкүнү көрүп, акырын келип экөөнү тең атышат. Ок тийген экөө жарадар болуп, эптеп качып кутулуп кетишет. Ошондон кийин түлкү менен карышкыр Абышка кемпирдин короосуна ууруга келбей калышкан экен.